Assalamu alaikum bir tuğanlar. Bugün biz yüzümlörдү жалбырак аркылуу алыстандыра деп атабыз. Бүгүн 9-iyul. Biz негизи могу Nitart Gold K деген Франциядан чыккан жер семирткич менен алыстандырып атабыз. Бул сууга эрий турган жер семирткич. Составы 10% азот, 10% фосфор жана 40% калий. Жана андан сырткары магний, цинк, темир, дагы майда барат бир топ микроэлементтер бар да. Андан сырткары мына гүлдөп бүтүп кичине башалып калды. Мындай жидкий бор беребиз. Мындан 10 литр сууга 15 грамм. Биз 16-лык бачокко 20 грамм кошсок болот. Муну биз кандай даярдап алдык? Мына эмеси мындай болгон, ак кызыл болгон порошок түрүндө болот. Муздак сууга жакшы эрибейт экен. Биз жылы суу алабыз да, 10 литрлик баклажка, ага майонездин челеги менен 700 граммдык челек менен бир полный кошуп эритип алып, анан ар бир чачкан 16 литрлик бачокко 1 литрден куюп атабыз. Ошондо где-то 40-тан 60 граммга чейин айланып калат 16 литрлик бачокко. Ошо азыр баарын даярдап алып туруп, анан чачып атканда да көрсөтөбүз. Мына монтип даярлап атабыз. Азыр эртең мененки 7:30 болуп калды. Ошо обязательно эртең менен же болбосо кечкисин дарылашыбыз керек. Колдон келсе эчтекесин калтырбай баардыгын толугу менен. Мына анан 3-чү профилактикалык обработканы буюрса эртең жасайбыз. Бүгүн азыктандырып атабыз. Кошуп деле чачсак болмок, бирок жарым сааттык, 1 сааттык убакытты аябай эле өз-өзүнчө эле чачып атабыз. Эффект жакшыраак болот деген ойдобуз да. Мына ошондой бир туугандар. Кайрадан эфир аркылуу кездешкенче саламатта туруңуздар.